Бул күндөрү Кыргызстандын туш тарабында кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамын алганынын 30 жылдыгына арналган ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Кыргызстанда тил мыйзамынын кабыл алынганына 30 жыл толуп жатат. Ошол 30 жылдыктын урматына Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемеси атайын флешмоб түрүндөгү чакан тест өткөрүп жатабыз. Эгерде буга чейин биздин мамлекеттик мекемебизге атайын расмий каттоодон өтүп келип тест тапшырган болсо адамдар, ал эми бүгүн болсо баардык каалоочулар үчүн эшик ачык. Түштүк Кореядан келген студенттер Кыргызстанда жашап жатканына 6 жылдын жүзү болду. Учурда алар диссертациясын кыргыз тилинде жазып жатышат. Энекем, 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 дүйнөдө теңдешке серекем. Мен дагы тени сак болоюм, ай оорубай жүрө көрсен эсен. Мен дагы тени сак болоюм, ай оорубай жүрө көрсен эсен. Кыргызча мага аябай жаккандыктан азыр колдонуп, анан дагы жакшылап окуп, диссертация жазганда адабий тил менен жакшы окуп жазам деп оюм бар. Эже бул жүзүмдөр болсо канча адам? Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө 30 жылдан бери көп аракеттер болгону менен Борбор калаанын өзүндө тейлөө тармагында кыргыз тили активдүү колдонулбай жатканы байкалат. Чет өлкөлүк студенттер Борбор калаада жергиликтүү эл көбүнчө орус тилинде сүйлөп кайрылаарын айтышат. Ошондуктан Кыргызстанга келген чет элдиктер кыргыз тилин эмес, расмий тилди үйрөнүүгө умтулушат. Негизи мен магазинге барып же кафеге барып буйрук алайын десем, көбүнчө мага орусча жооп берет да. Анан мен кыргызча жооп берсем таң калышат. Анан сиз канчада Кыргызстанда кыргызча үйрөнө алдыңыз деп суратышат көбүнчө. Бул жакта азыр Кореядан келген мен билишимче 100дей окуучулар бар. Анан мектепте окугандар да бар, анан университетте окугандар да бар. Алар көбүнчө орусча үйрөнүшөт. Анан билбейм, ошо Кыргызстанда кыргызча деген сабак бар да. Бул милдеттүү түрдө үйрөнүш керек деген билдик бар да. Бирок билбейм, алар мындай кыргызчага анча деле көңүл бурбайт. Анан мен болсо Кыргызстанда кыргызча билиш керек деп, муну кыргызча билиш керек деп ойлойм да мен. Көчөдөгү жайнаган жарнамалардын көбү да орус тилинде. Ал эми кыргызча жазылган жарнамалардан олуттуу каталарды көрүүгө болот. Жарнамалар биринчи мамлекет тилде жазылыш керек, андан кийин расмий тилде жазылыш керек, анан эгерде зарыл болсо башка чет тилде жазылса болот деп уруксат берилген. Ошондуктан көбүнчө бизге уруксат алганы келген жарнама берүүчүлөргө тексттерин карап текшерип оңдоп беребиз. Жарнамаларды ар ким өзү каалагандай өз учурунда өзү илип атат да, уруксаты жок. Эгерде жанагындай милдеттүү түрдө бирдиктүү документ болуп, ошого баш ийип бардыгы уруксат алынса, анда бирдиктүү текшерилмек да, өз учурунда илгенге чейин текшерилмек. Азыркы убакта кыргыз тилинин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү милдети турат. Ал үчүн аны илим-билимдин, өндүрүштүн тили катары өнүктүрүп, жаңы маалыматтык технологияларда колдонууга жетишүү зарыл дешет.